Баш каланын 40% жана Чүй облусунда айрым калктуу конуштарды электр энергия менен камсыздаган главная көмөк чордонунда мөөнөтү аяктаган май менен иштеген жабдуу заманбап вакуумдууга алмаштырылып жатат. Электр чубалгыларына бак куласа же башка авариялык учурлар катталса, бул жабдуу коопсуздук үчүн ток берүүнү дароо токтотот. Бул эски выключатель. Бул ремонту каждый 7-8 отключениядан кийин бул биз майды чечип, бул ичин баарын чечип, майды алмаштырып, кайра ремонтко кайра ишке киргизебиз. Буга деген ремонтный расходдор көп кетчү. Анан пожар опасный болчу. Вакуумный выключатель андай ресурс талап кылбайт. Даже 1000 отключения болсо дагы биз ремонтко чыгарганга мажбур болбойбуз. Бул жаңы выключатель алмаштыргандан кийин пожара безопасность, анан ремонтко кеткен расход өтө азаят. Анан деген бунун надежность аябай көп болот. Анан электр энергияны калкка үзгүлтүксүз жеткирүүгө бизге мүмкүнчүлүк көбөйөт. Былтыр бул көмөк чордондо жогорку чыңалуу зымдарынан электр энергияны өткөрүп алып, калкка бөлүштүрүп берген 2 жаңы автотрансформатор коюлган. Быйылкы жылдын эсебинен өчүргүчтөр алмашса, жалпы жабдуулардын 50% жаңыланат. Суук түшкүчө Бишкек шаары боюнча 6 көмөк чордондо реконструкциялоо жумуштары жүргүзүлөт. Ошондой эле жаңысын куруу дагы каралган. Акула ат майдан жылдыруу мөөнө болду. Ал жерге чоң ишканалар, чоң домдор түшкөнүн атпай, ошол жерге биз заранее ошол подстанция куруп, ошол түшө турган мемелерди биз электричество менен камсыздаганы акула подстанциясы курулуп атат. Экинчи подстанциябыз Орто Сайда. Орто Сайда бизден магистрал жогору жагында жаңы конуштар аябай көп болуп атканына байланыштуу ошол жерде жаңы көмөк чордон курганга биз пландаштырып план киргиздик, аны курабыз. Үчүнчү Костромская деген подстанциябыз бар. Ал жерде кубаттуулугу 1 эле трансформатор тургандан анын экинчи трансформаторун орнотууга пландаштырып атабыз. Быйылкы жылы ушул 3 көмөк чордон курулат. Энергетика тутумунун техникалык базасы дагы жаңыланууда. Аткарылып жаткан иштер керектөөчүнү сапаттуу тейлөөгө шарт түзөт. Биз ошол жана аварийный ремонттун жумуштарга чыгарабыз. Жанакта жер катуу жер болот, ошол жерде кас берет. Бетон таш тарчып каза ошону талкалап берет молоту менен. Эски техникада өзүнүн ресурсун иштеп бүттү. Жаңы техникалар болсо уже мындай кыскасы айтканда тигил 5 саат жумуш кылганды бул 3 саатта эле кылып коет. Оңдоп түзөөдөн өткөн көмөк чордондордун кубаттуулугу жогорулайт. Керектөөчүлөр үзгүлтүксүз тейленип, авариялык өчүрүүлөр дагы азаят. Уланбек Тиканбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.